боюнча рейдке чыгып комиссияда бирге карап атабыз. Бул жерде аныкталып атат, что жолду баягы биздин генпландагы нормага ылайык калтырбай туруп, сырткы заборлорун, кошумча курулмаларын чыгарып алгандарын биз выявить эттик, аныктап чыктык. Бул боюнча акт түзүп туруп, биздин экотек инспекциясы жана ДМС'тин сотрудниктерине биз акт түзүп туруп өткөрүп беребиз. Бул архитектура кызматкерлери биргеликте Баткен шаарынын Тиханов көчөсүнө барып, ошол жердеги элдер менен чогулуп, баарына түшүндүрүү иштери жүргүздүк. Ар бир жаранга, жашоочуга кирип, үйлөрдүн ичиндеги мыйзамсыз дубалдарын, курулуштарын курган курулуштары боюнча түшүндүрүп, чектерин көрсөтүп, ар бирине эскертүүдү берип, ошол чыгып кеткен дубалдарын, курулмаларын бузуу боюнча эскертүү берип келдик. Албетте, адамдардын ичинде айтканда каршылык көрсөткөндөр болот экен, түшүнбөй бизге ары бери айткан учурлар болот экен. Бирок ошого карабастан биз өз ишибизди аткарып атабыз. Бирок элдин ичинде анын үстүндө мындай туура кабыл алып, ошол мыйзамсыз өздөрү чыгып алганын сезгендер, билип, коңшуларына бизге кошулуп түшүндүрүп, баягы өзүбүз туура эмес иш кылганбыз, ушуларды бузуп алып биретке койсок, өзүбүз үчүн керек, мына тротуар курулат, жол кеңейет дегендей түшүндүрүү иштеринде жардам бергенде эле. Нажимидин Диханов көчөсүндө чындыгында жол аябай тар. Архитектура аныктап бергенден кийин башкача жерге биз Баткен шаардык мэриясы тараптан бузуулар кодексинде каралган эме боюнча айыппул салынат. Тротуар болуш керек, машиналар кеңирээк өтүш керек. Мен ошого кошуламын. Керек болсо, жылдыр десе, мына мен заборумду жылдырам мен.